Ошо биз ушул үйдө жашайбыз. 6-январ, 7-январдан баштап ушу Батымбелевдин үйүн берилген. Ушул үйдө балдардын баары жашап атат. Ушул жерде жатып, бул жерге томого ашып жазайбыз. 6 январдан бери Чарбак айылында үй шартына көнүп иштеп жатышкан аскер кызматкерлери аймакта баарынан да элдин коопсуздугу маанилүү дешет. Айылда жергиликтүү тургундар алардын жашап иштөөсүнө аз да болсо шарт түзүп беришкен. Бизде служба ушундай да, эми кызматыбызды кылып атабыз, айырмасы деле жок, баары жакшы. Главный элдин эл тынч болсо болду, бизге кызматыбызды кылып атабыз. Шер отряды Чарбак айылында чек ара жаңжалы чыгаары менен алгачкылардан болуп келишкен. Айылга келген аскерлер жергиликтүү жашоочулардын үйлөрүнө жайгашып, ал жерде ички коопсуздукту колго алышкан. Өз демилгеси менен жоокерлерди үйүнө жайгаштырган Батма Орозова чек ара такталмайынча аскерлер айылдан кетпесе жакшы болот дейт. Бизди коргоп жатышат. Биз буга аябай курсанбыз, Чарбактын эли. Ушулар азыр ушулар бар экен, биз жолдо жакшы басып, бемалал мектепке окуучулар барып. Аймакта абал турукташкан менен Өзбекстандын Ушар айылы менен чектеш Согмент жана Чарбак айылында көчө бойлоп куралчан жүрүшкөн аскерлерди көрүүгө болот. Сок анклавына чектеш айыл тургундары бул аскерлердин айылдан кетүүсүнө каршы болушууда. Анткени жазгы талаа жумуштары башталып, али чек ара тосмолонуп бүтпөгөндүктөн жашоочулар аскерлердин айылда туруусун өтүнүшүүдө. Мүмкүнчүлүгү болсо, да бир айбы, эки ай мына немелер чек ара чечилгиче ушулар ушерде туруп турса дагы жакшы болот эле. Шулардын баары жакшы экен бизге. Шуларга рахмат. Чоң рахмат бул балдарга. Шулардан суранып кетем, ушу губернатор дагы ушу 1-2 ай туруп турса, аны граница такталгыча. Биздин суранарыбыз ушул. Ички аскерлердин азырынча Согмент Чарбак айылынан качан кайсыл убакта кетишери чечиле элек. Жетекчиликке жергиликтүү бийлик да аскерлерди бул аймакта калтырып туруусун өтүнүп кайрылган. Чек арадагы жаңжалдан кийин чек аралаш айылдарга ички аскерлердин тартылышы менен коомдук тартипти бузган 15 киши кармалып, анын 3-өө өзбекстандык жарандар болгон. Алар административдик жазана менен бошотулган. Медер Ниязалиев, Аскар Баймуратов, Коомдук 1 канал, Баткен облусу.